10 класс алгебра сабагы. Темабыз тригонометриялык барабарсыздыктар. Аралыктан окутууну улантабыз. Сиздер менен математика мугалими Табиреже. Бүгүнкү сабакта жөнөкөй тригонометриялык барабарсыздыктарды чыгарууну улантабыз. Котангенс функциясын камтыган барабарсыздыктарды чыгарууну үйрөнөбүз. Карагыла, бизге төмөндөгүдөй барабарсыздык берилиптир. Азыр кайталап коелу. Синус 2х кичине 2ден 1ден деген өткөн темадагы барабарсыздарды кайталап коелу. Мынакей биринчини алабыз. Бул жерде так барабарсыздык экен. Демек, жооптору кирбейт, кичине деп атат. Мына 2ден 1ден белгилеп алып турууну жана сызып көрсөттүк. Эми формулага салабыз. Формулада минус p минус арк синус 2ден 1 плюс 2πn бул тарабындагы жообундабыз. Анан кийин 2х арк синус плюс 2ден 1 плюс 2πn арк синус 2ден 1 6дан пиге барабар. Арк синус 2ден 1 6дан пиге барабар. Эми амалдарды аткарабыз. Жалпы бөлүмгө келтирип, бул 6дан тиет, минус 6π минус π болуп калды. Бул жердин өзүн эле калтырып жазабыз. Минус 6дан 7π болду. Мына карайбыз, бул жер 6дан π, а бул минус 6дан 7πге барабар. Эми ошондо чыгарылышы мынакей. Айлананын төмөн жагы болду, бирдик айлананын. Эми эмне болду? Бул жерде 2х деп атпайбы? Эми 2x'тан бизге x эле калыш керек да жообунда. Анын үчүн эмне кылабыз? Барабарсыздыктын оң жагын, сол жагын 2ден 1ге көбөйтүп жиберебиз. Анда минус 12ден 7π, бул 2 менен 2 кыскарып кетет, πn калды, 2 менен 2 кыскарып кетет, x калды. Бул жерде алым менен алымын, бөлүм менен бөлүмгө өтсөк 12ден π плюс πn n z'ке тиешелүү. Жообу минус 12ден 7π плюс πn 12ден π плюс πn n бүтүн сандардын көптүгүнө тиешелүү экен. Мына биз дагы бир өзгөчө барабарсыздыкты көрдүк. Синус функциясын камтыган. Эми дагы бир барабарсыздыкты чыгарып көрөлү. Эки функцияны, синустагы, косинустагы камтыган функцияны карап көрөлү. Бирдик айланада карайлы. Мынакей балдар моорекил синус x косинус 6дан π косинус минус косинус x синус 6дан π дегенди эки бурчтун айырмасынын синусу катары жазып алабыз. Биз деген муну эмеде 9-класста өткөнбүз, окуу жылынын башында да өткөнбүз. Эки бурчтун айырмасынын синусунун формуласына келтирип алсак, мына синус x минус 6дан π кичине же барабар 2ден 1 болуп калат. Андан ары мына карайлы, 2ден 1ди белгилеп алдык. 2ден 1 бул жерде да ийгирикта. Бул жакты түз сызык кесип өткөн чекиттер y барар 2ден 1 деген функциянын графигин сызып алдык. Ал x огуна параллель болот дагы. Анан кийин айлананы кесип өткөн чекиттерди белгилеп алдык. Бул жерде тегерекчелер чекиттерди боеп койдук, анткени биякта так эмес барабарсыздык кичине же барабар деп турат. Эми кадимкидей эле формуланы колдонобуз. Бул x аргументи синустун x минус 6дан π'ни ортого жазабыз. Бул жакта минус π, жанагы формуланы колдонуп атабыз. Минус арк синус 2ден 1 мезгилин кошобуз. Бул жакта плюс арк синус 2ден 1, мына могул жерди карап атабыз. Плюс 2ден πn мезгилин кошуп койдук. Эми карайлы, бул жерден арк синус 2ден 1 синус качан 2ден 1ге барабар болот эле? 6дан πде, бул жерде минус 6дан π болмок, бул жакта бир катары жазылган жок. Мына биз минус 6дан π кылмакпыз да. Анан мурдагы
көнүгүдөй эле минус 6'dan pi'ni кошкондо минус 6'dan 7 пи болуп калды. Бул жакта 6'dan pi плюс 2 pi n z'ге тийишелүү. Бул жерде бир сап калып кетти. Карайлы, мынакей төмөн жагында бул жерде кичине дагы 2'den 1'den кичине деген болуп атат да. Ошон үчүн жообу биринчи эмеге окшоп калды. Бул жерде айырмасы карайлы. Могул жактан буну 6'dan pi'ни барабарсыздыктын оң жагына алып өттүк. Плюс 6'dan pi болуп калды. Анан кийин барабарсыздыктын сол жагына да алып өттүк. Плюс 6'dan pi болуп калды. Бул жерде минус 6'dan 7 pi'ни кайра ажыратып жазып койдук. Анткени бул жерден жоюшуп кеткенге ыңгайлуу болсун деп. Минус pi 2 pi 3'төн pi экөөнү кошсок жалпы бөлүм 6 үстү 2 pi болот. 6 менен 2'ди кыскартсак 3'төн pi калды. Плюс 2 pi n тиешелүү z. Жөнөкөйлөттүк бул жерден. Жообу демек минус pi плюс 2'den pi n 3'төн pi плюс 2 pi n z'ге тиешелүү болот экен. Чыгарылышы кызыл менен боелгон айлананын бөлүгү болот. Барабарсыздын чыгарылышы 2'den 1'den кичине болуп атат. Эми балдар, биз азыр бул жерден y барабар котангенс x катышкан тригонометриялык барабарсыздыктарды карайлы. Мына котангенс A'дан чоң болгондо мына чыгарылыштары бул жер болуп атат. Арктангенс А үзүк сызыктар менен көрсөтүлдү. Анда биз котангенс x чоң же барабар A'дан деген барабарсыздык берилсе, аны төмөндөгү формула менен чыгарат экенбиз. Эгерде бул так эмес барабарсыздык, анан чоң A'дан болсо, мынакей, анда бул ачык дегерек болуп калат дагы. Жанагы тиректер боелуп турган азыр боелбой калды. Анда чыгарылышы төмөнкүдөй болот экен. Эгерде кичине болуп калса, анда кайсыл жагы болот? Төмөн жагы болот. Мынакей. Чоң болгондо жогору жагы болуп аткан, а кичине болгондо төмөн жагы болду дагы. Анда биздин формулабыз, барабарсыздык табуунун формуласына боелуп калдырылды жагы. Pn кичине же барабар x, ал кичине Pn, P кошулган Pn болуп калат экен. Эми дагы так барабарсыздыкты карай турган болсок, котангенс кичине A'дан десек, анда арктангенс плюс Pn, кичине x, кичине P плюс Pn болот экен. Эми ушуга карата бир көнүгүүнү карап көрөлү. Котангенс x чоң же барабар тамыр астында 3'төн дейт. Мына бирдик айланада карап көрөбүз. Тамыр астында бул жактан x болгону карата жүргүзсөк, жаныма жүргүзсөк айланага, анда мынакей тамыр астында 3 бул жакта болот дагы. Төмөнкү теңдеменин формуласын колдонобуз, барабарсыздыкты чыгаруунун формуласын колдонобуз. Арктангенс тамыр астында 3 канчада? 6'dan pi'де. Тамыр астында 3 барабар. Демек, бул жер 6'dan pi. 30 градустук бурч. Бул жерде барабарсыздык, так эмес барабарсыздык болгондуктан, мына бир жагы пи жагы кирбейт. Бул жагы так барабарсыздык, а бул жагы так эмес. Ошон үчүн бул жагы боелду, а бул жагы ачык дегерек бойдон калды. Демек, x тиешелүү болот экен Pn 6'dan pi плюс Pn. N z'ге тиешелүү. Жообу x тиешелүү Pn 6'dan pi плюс Pn болот экен. 161-ci көнүгүүнүн бысын карап көрөлү. Бул кичине татаалыраак экен. Могул жерде балдар аргумент экинчи жазылып калыптыр. Эгерде биз ушул эки минуста азыр тамыр астында 3'түн астына чыгарып жибере турган болсок, анда 2x минус 4'төн pi болуп калат. Орундар алмашат. Каша эменен аргументтин белгисин чыгарып жибердик. Себеби котангенс деген бизде так функция да, биз анын
минус белгисин аргументти сыртка эменин астына, тангенстин астына чыгара алабыз. Анда бул барабарсыздыктын эки жагын тең минус тамыр астында 3кө көбөйтүп жиберсек, минус менен плюс минус 1 бөлүнгөн тамыр астында 3кө көбөйтүп жиберебиз. Ол жерде анымында 1 калып калыптыр. Минус 1 бөлүнгөн тамыр астында 3кө көбөйтүп жиберсек, анда биз төмөндөгүдөй барабарсыздыкты алдык. Бул жерден эмне үчүн белгиси мурун чоң болуп аткан, кичинекей болуп калды. Барабарсыздарды чыгарууда касиеттери бар барабарсыздыктын. Эгерде барабарсыздыктын эки жагын тең терс санга бөлүп жиберсек, же болбосо терс санга көбөйтсөк, анда барабарсыздыктын белгиси карама каршысына өзгөрөт деген. Ошонун негизинде бул жакта карама каршысына өзгөрүп, ичине минус тамыр астында 2ден 1ден болуп калды. Эми 2x минус 4π'ни жазып алдык. Биякта формулага салып атабыз барабарсыздыктарды чыгаруунун формуласына. Ал эми бул жерде эмнеге өзгөрүп кетти десеңер, биз бөлчөктүн бөлүмүндөгү тамырдан кутулдук, же болбосо иррационалдыктан кутулуп, бөлчөктүн алымын бөлүмүн тамыр астында 3кө көбөйтүп жиберсек, 3төн тамыр астында 3 болуп калды. Ошентип муну жөнөкөйлөтүп алдык. Анда жанагы сыяктуу эле бул так функция болгондуктан биз минус белгисин астына чыгарып жибердик, арктангенстин астыначы. Эми эмне кылабыз? Качан арктангенс 3төн тамыр астында 3кө барабар? 4төн пиде. Ал эми мурики 4төн пини минус 3төн пиде. 4төн пини барабарсыздыктын сол жагына да чыгардык, плюс 4төн пи деп, оң жагына да плюс 4төн пи деп чыгардык. Ал эми арктангенс 3төн тамыр астында 3 минус 3төн пиге барабар. Эми бул жерде жалпы бөлүмгө келтирдик. Жалпы бөлүм 12 болот. Жөнөкөйлөтүп алып атабыз. 2ден 1ге барабарсыздыктын ар бир эмесин көбөйтүп чыгабыз. Ортосундагындагы, сол жагындагындагы, оң жагындагындагы. 2ден 1ге бөлсөк, бул 8ден пи болот. Бул 2 пи көбөйтүлгөн n бөлүнгөн 2 болуп калат. Бул жерде 2 жоюшуп кетет. Бул жерде болсо 2ден 1ге бөлсөк, 24төн 12 4 кемитсек 8, 8ге 3 пини кошсок 11 пи болуп калды. Бияка 2ден 1ге бөлсөк 2ден пи n болуп калды. Демек, жообу төмөнкүгө барабар экен. Эми муну бирдик айланада көрө турган болсок, мынакей мурики аралык болот экен жообу. Минус тамыр астында 3төн 1 бул жакта турат. 3төн 2 пи бул жерде. Жообу 8ден пи плюс 2ден пи n. X ушул жака тиешелүү x жазылбай калыптыр. X тиешелүү бул аралыкка. Ошондо гана барабарсыздык чоң болот экен. Эмнеден? 1ден чоң болот экен. Ушул аралыкка чейин. Анткени сызыктар мындайынан кетет да, барабай. Тамыр 1ден чоң болуп атат. Жок, мындай өйдө жагынан кетсе, мындайынан кетсе, берилген катангенс тамыр астында 3 катангенс 4төн пи минус 2x 1ден чоң болот экен. Төмөнкү аралыкта, бирдик айланада. Үйгө тапшырма. Видео сабакты көрүп, мисалдарды түшүнүп дептерге жазабыз. Катангенс функциясын камтыган барабарсыздыктарды чыгаруунун формулаларын жазып алабыз дагы. 158'din b'sin, g'sin, 160'dan b'sin, g'sin, jana 161'den g'sin öz aldınca çıgarıp birdik aylanada çiğip görsetkülü. Keyinki sabakta joluguşguncha salamatta bolgula.